Улады туусу кыргыздын. Колубузга кармалбай. Урады тоосу кыргыздын. Улупак кылып салгандай. Канталады көздөрүм. Карегим агып калгандай. Жүүн мунум турат титиреп. Жүрөгүм жулуп алгандай. Устатсыз тоскон бул таңым. Урматсыз өмүр булгандай. Ак түсү элең жарыктын. Ак туусу элең калыстын. Кыдырым элмир устатым. Кылыч элең намыстын. Кайгыга салып элиңди. Какшытып жашын агыстың. Элдесе толкуп таш желе. Эбегейсиз сүйүүңүз. Ак булбул болуп сайрачуу, акыйкат айткан үнүңүз. Ак жалын болуп заматта асмандан түштү күнүбүз. Бооруна басып шакиртти. Устаттын ачыгары качан. Жүрөк эле үйүбүз. 30да оро корунуңуз. 40ыңда кылыч чаптыңыз. Кыргыз казак элине кыраанын биридей жактыңыз. Кыдырым таңдай аттыңыз. Кызарып күндөй баттыңыз. Аламдын көкүрөгүнөн ак жылдыз болуп актыңыз. Күзгүдөй көзгө чагылган. Күн түнү элдеп агылган. Булагы элең кыргыздын. Сейрик гана кездешүү улары элең кыргыздын. Көөдөнгө чачкан жарыгын чырагы элең кыргыздын. Өлкө үчүн сайган өмүрүн чыгааны элең кыргыздын. Тулпарыбыз элмирдеп турары элең кыргыздын. Мойнуна таккан алатоо тумары элең кыргыздын. Көөдөнү чылкый, көө кары сөз. Санатсыз калдык устатым. Көзөмү берген ар күнү. Сабаксыз калдык устатым. Жаңы жок чалкар деңизим. Каалаганча сөз челек. Калаксыз калдык устатым. Карааның барда эркелеп, кайгы учуп жүрүш элек канатсыз калдык устатым. Маржан сөзгө хан элең. Максаты улуу жан элең. Манассыз калдык устатым. Жан үрөдүң өнөрдеп. Жай олтуруп эс албай. Элим менин геним деп. Менин дарым элим деп. Кыйналып канча оорудуң. Кыргызды кыйып кете албай. Бармагым тиштеп көк жалым баткенде калдым жете албай. Ача жаларсыз уялбай. Аңдыганын тыя албай. Улуттун жүзүн алганча, улузоо урап калганча, уктадыңбы мен албай? Өнөрдөн тапкан атасын, бир кызың турат кыя албай. Кыдырым, кыдыр устатым. Кызың турат кыя албай. Негизи карантин күнү. Негизи эл чыкпаш керек көчөгө. Негизи биз бири-бирибизден алыс болушубуз керек. Бул өкмөттүн токтому, бул Кыргыз Республиканын мыйзамы. Бирок кээде мыйзамда иштебей турган күндөр болот экен. Кээде өкмөттүн токтому да токтоп калган күндөр болот экен. Ошол күн бүгүн болуп турат. Караңыздарчы, мына ушуга карабай канча эл келди. Элмирбекти узатууга.
көрсө Элмирбек элдин кишиси да. Элдин кишиси болуп калган экен да. Кече күндөн бүгүнкү күнгө карай 2 күнү бүткүл кыргыз эли Элмирбекке 4 сабарына жазып атат. Ар бири ыр билгени, билбегени дагы арнап жазып атат. Эмнеге дегенде, ошо Элмирбек бүткүл өмүрүндө кыргызга арнаган экен да. Өмүрүн, ырларын бүгүн кыргыз коштошуп жатат. Ошол коштошууда, акын менен коштошууда, адам менен коштошууда, асыл зат менен коштошууда ар кимизи 4 сабырын жазып атат Элмирбекке. Бүгүн кайгылуу күн. Бүгүн Кыргызстандын маданияты, Кыргызстандын тарыхы, кыргыз эли чоң жоготууга учурап турат. Бүгүн Элмирбектин канча жазылбай калган обондору өлүп турган күн. Бүгүн Элмирбектин канча айтылбаган ырлары өлүп турган күн. Анткени Элмирбек болгону 42 жашта. Эл ортонун элүү дейт. Атагана 60га чейин жашаса жок дегенде канчалаган чыгарма, канчалаган обон, канчалаган сөз калмак. Элмирбек бүткүл өмүрүндө кыргызды көтөрүп, бүткүл өмүрүндө кыргызды даңазалап, бүткүл өмүрүндө кыргыздын тарыхын ташка тамга баскандай айтып келди. Кай жерде болбосун, айтыштарда болбосун. Эсимде казак акыны менен айтышып отурганда бир жерде казак акыны тамашалап башыңда тартып албайм калпагыңды деп ырдаса Элмирбектин жообу кулагымда турат алигече. Билбегем карматарың шайтаныңды, билбегем сенин минтип айтарыңды, сен эмес Кытай тартып ала албаган башымда ушу турган калпагымды. Элмирбектин ар бир сөзү, ар бир ыры кыргыздын духун көтөрчү, кыргыздын рухун көтөрчү. Кайсы жерде болбосо да ушул суурулган кылычтай, сунулган найзадай кыргыздын баскан жолун, тарыхын, улуу сөзүн коргоп жүрчү Элмирбек. Мына ушундай киши болчу Элмирбек. Садык мырза, сиз эми Элмирбек Иманалиев менен өтө тыгыз жакын иштешкен, айтышта болобу, бардык тармакта иштешип калган адамсыз. Анан өзүнүн айтканы бар эле да. Ушул Кыргызстанда эң көп убакыт айтышкан бул Садык Шернияз экөөбүз айтышсак керек. Күнү менен айтышты. Биз бир жолу 12 саат айтыштык. Ал мындай болуп калды. Элмирбек жаңы казактар менен айтышып жүргөндө анда кээ бир жерден казактардын сөзү да күчтүү болуп кеткен учурлар болчу. Эсимде мисалы Эрмек деген акыны казактын минтип ырдаган жери бар эле. Дүнүйөң бар болсо колдо турар, корооңдо 1-2ден Волга турар, кыргыздын акындары жылаңайла кол көтөрүп ала кет деп жолдо турар деп. Бир чети тамаша иретинде, бир чети ыза иретинде, эми эки элдин арасында акын болгондон кийин ушундай сөздөр чыгып кетет. Анан мага Элмирбек айтып калды. Ушундай сөздөр чыгып кетет, кандай жооп бериш керек деп. Анда мен айттым, сен казактын акыны бол, кадимкидей айтыш, мен кыргыздын акыны болом, жооп кайтарам деп. Анан Элмирбектин сөзү ачуу эле аябайчы. Анагы катуу айтканда мен чыдабай кетип, экөөбүздү комуздан комузду жулуп алып айтышып отуруп, мен албетте жамак менен айтып атам, ал акындык менен айтып атат. Саат 2-де Амантай Кутман уйкуга кетти. Ошондо кыштын күнүндө саат 8-де баштап айтышкан, эртең менен 9-да бүтүрүпбүз экөөбүз. Жумушка келген балдар анан эшикти ачып, дагы эле отурасыңарбы деп. Элмирбек ошондой эч бир түгөнбөгөн 24 саат айтса да сөзү түгөнбөгөн. Тарыхты, салтты, кыргыздын баскан жолун, кыргыздын эмес, казактын баскан жолун казактын акындарынан мыкты билген акын эле. Ошондой сөзмөр, ошондой улуу ойчул, ошондой билген, билими күчтүү. Мына кейиштүүсү айрылып отурабыз. Турбаган соң даптаяр колдо баары. Туура 5 күн 5 түнүм жолда калды. Арып азып шаарга да жеткен экем. Андан дагы калганы эсте бекем. Жуунуп шаардын аппак ваннасына. Жуулуп балалыгым кеткен экен. Ванна, унитаз, күзгү. Мен карабага заматта таппай калдым. Кайда калды баяоо бир кара бала. Балалыкты ак жарда баткак кешчү, баарын жууп салганго аппак тепши. Атаң көрүү шаар деген шаар экен да. Шаардын чоңу болбойт эй.
tar eкен da. Түк bir-birin тааныбас адамдарга түртүшкүлө деп салган жай экен да. Салам айтсаң улууга кимелең дейт, сакалдуусу деле бир жан экен да. Эки болга айдаган шаардыгыңдан эшек минген айылды бай экен да. Шаар дегениң о көрсө шаар экен да. Шаардык деген бир байкуш жан экен да. Байсак ыры сөңдөнгөн ынак таппай, минүүгө эмес көрүүгө бир ат таппай, жата калып шимирген булак таппай. Шаар дегениң окуйгун шаар экен да. Чоң шаар деген болбойт эч, тар экен да. Айылым келет эсиме сыздап анан, андагыдай сагыныч кыйнабаган агалар бар, Мурадил, Сардар деген, алар уктап калганда.